Бишкек шаары кайсыл жакты көздөй өсөт, чоңойот туугандар. Өздөрү билгендей туугандар, бул 2050 жылга чейинки Бишкек шаарынын ген планы. Бишкек шаарынын туугандар түштүк тарабын тоолор элейт, Аламедин тоолору. Ал жакты көздөй туугандар өспөйт. Бул жакта мисалы карап көрсөк, Алматика менен чыкканда бул жакта Арашан, Бешкүнгөй, Койташ, ал жак уже баасы туугандар өскөн. Мындан ары инфляциянын гана негизинде өспөсө, башка факторлор менен бул жакта баалар өспөйт туугандар. Ал эми бака менен өдө көтөрүлгөн туугандар бул Заречный, Байтик, Кашка суу жак, ал жактында баасы туугандар өскөн. Эми карайлы туугандар, түштүк жакта карай шаар өспөсө, Жибек жолунун ылдый жагында туугандар өспөйт. Себеби деген бул жакта суулар көп болуп, сырость деп коет да туугандар. Ал жакта туугандар шаар өспөйт. Эми экили жакка туугандар бул шаардын күн батыш тарабы жана күн чыгыш тарабы. Ошол жакка карай туугандар шаар өсөт. Мисалы Арча 5ти туугандар 10 жыл мурун өсөт деп эч ким ойлогон эмес да туугандар. Бул жакка 2-3 факторлор бар туугандар, аргумент. Биринчиден туугандар магистрал көчөсү бул ген планда бул жагынан жок экен, түгүстү ачып көргүлө туугандар. Мисалы мынакей магистрал көчөсү былтырлары күн туга чейин бүткөн туугандар, эми кызыл туга чейин өсөп атат. Бул биринчи аргумент туугандар. Бул транспорттук развязка. Бул биринчи. Экинчиден туугандар бул жактын өсүшүнүн дагы бир фактору туугандар ген план боюнча бул жак объездной жолдун улануучу жакта туугандар, Күнтууга туугандар. Ушу Күнтуу, Шалта жактар туугандар өсөт. Андан тышкары туугандар могул жерлерде көчмөндөр Сити, түгүстөн көргөн эле. Бул жакта могул жерде туугандар көчмөндөр Сити жана бул жакта башка строительный компаниялар уже үй салып, уже инфраструктура өнүгүп баратат да. Андан тышкары бул Күнтүү, Шалта жана башка жактарга туугандар коммуникация бара элек, канализация, газ толук бара элек. Ал жак баргандан кийин туугандар өсөт. Магистрал көчөсү, объездной жолу туугандар, газ, канализация баргандан кийин бул жакта өсөт. Эми туугандар бул күн батыш тарап болуп калды, эми күн чыгыш тарапты көрөлү туугандар. Бул мисалы Кара Жыгач, Алтын Ордо жана башка райондор уже өскөн. Эми өсө турган райондор дальше туугандар бул Өскөн Ордо, Урухи Мурас, бул жактан Сары Жоон, Бек Тоо деген тараптар туугандар бул өсөт. Бул 2-3 жыл өсүп турган жер эмес туугандар, бул примерно 5-10 жылдык перспективаны карагандагы өсө турган жерлер туугандар. Бул информациялар аяктан алып айтып атасыңар десе, биз өзүбүз туугандар агентство недвижимостьта иштейбиз туугандар. Фрунзе недвижимость, кимде ким үй сатам, үй алам деген болсо туугандар ылдый экономиялар менен байланыша бересиздер.